Майыптығы бар жарандардың мүмкіншілігі чектелген емес. Қырғызстанда майыптығы бар жарандардың саны күндөн күнгө өсүүдө. Бирок аларды жумуш менен камсыз кылуу оңойго турбайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 190 миңден ашуун жарандын майыптығы бар. Алардын 80% жумушсуз. Знакомого номера онлайн. Онлайн открыт благодаря нашим сотрудникам. Роза Бегалиева мектепти аяктаган кезден тарта өз турмушу үчүн жан үрүп соода менен алектенген. Иши жүрүшүп Казакстанга байып дос тааныш күткөн. Бирок 28 жашында тагдырдын оор сыноосуна кабылып, унаа коюп кеткенден кийин буту баспай коляскага отуруп калган. Роза айым азыр 51 жашта. Кийимдерди токуп, ар кандай колдон келген жумуштарды аркалаган. 3 жылдан бери сулуулук салонун ийгиликтүү иштетип келет. Кыздардын тырмактарын маникюр жасайт. Үйдө отуруп иштегендерге жакшы жумуш го деп ойлойм. Мен дагы эгерде параллельный жумуш болсо, ошо үйдө отуруп иштесем деген ой бар. Анан жана ошо кандай ишке кириш керек, кантип иштеш керек, ошо банкка иштегенге жумуш экен да. Кыргызстанда майыптыгы бар жарандарга төлөнүүчү пенсиялар менен жөлөк пулдар жашоо үчүн керек болгон каражаттардын минимумунан бир нече эсе аз. Ошондуктан алар өздөрүн камсыз кылуу үчүн, ошондой эле коомдо өздөрүн эркин сезиш үчүн жумуш менен алек болгону жакшы. Мындай багытта белгилүү активист, майыптыгы бар адамдардын укугун коргоочу Аскар Турдукулов майып адамдар кантип жумушка орношо алат, кантип резюме түзүп кошумча кандай билим алса болот, дегеле Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга кандай жумуш орундары бар. 80 миң, 80-90 миңдин тегерегинде майыптыгы бар адамдар иштегиси келет, иштейм дешет, бирок жумуштарга шарттар жок да, же болсо баягы жумуш берүүчүлөрдүн стереотиптери бар, ошо майыптыгы бар адамдар иштей албайт го депчи. Биз ошол стереотиптерди, ар кандай кыйынчылыктарды, көйгөйлөрдү чечебиз деп, ушул тренингтерди өткөрүп атабыз. Банкка майыптыгы бар адамдар кантип кирип, эмне кылыш керек, кантип резюме кылыш керек, портфолио жөнүндө ошондой ар кандай тренингтерди өткөрөбүз. Бүгүн биринчи эле күн, негизи 22, 23, 27 мартта ошондой сонун ар кандай тренингтерди өткөрөбүз. Жумшак көндүмдөр деп коет, soft skills, мягкие навыки, да. Вот. И майыптыгы бар адамдар ошолорду үйрөнүп, өзүн кандай самопрезентация кыла алышат, кантип резюмени түзүш керек, кантип вакансияларды кантип тандаш керек, өзүнө ылайыктуу. Аскар менен биргеликте бир нече кыргызстандык компаниялар майып адамдардын эмгеги коомго керек экенин айтып, бир нече шарттарды сунушташты. Кыргызстанда квоталардын системасы иштейт. Система майыптарды жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүктөрүн жөнгө салат. Мисалы, эгерде ишканада эмгектенген кызматкерлердин саны 20дан ашык болсо, анда 5% бир жумуш орду ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүгө тийиш. Бирок мамлекеттик мекемелерде квота өтө сейрек сакталат. Бенджамин жеке IT компаниялардын биринде өзүнүн каалоосу менен тестирлөөчүнүн окуусун бүтүргөн. Азыр кол телефону менен ар кандай видеолорду тартып, TikTok менен иштөөнү үйрөнүүдө. Өзүнүн аудиториясы бар экенин белгилейт. Бул жерге заманбап жумуш издеп келген. Коом бизди бөлбөшү керек. Биз жардам сурабайбыз. Мен иштеп акча тапкым келет. Коомдун бир мүчөсү болгум келет. Ошентип майыптыгы бар жарандарды жумуш менен камсыз кылуу маселеси бир гана укуктардын теңдиги жана дискриминациянын болбошу менен гана байланышпайт. Бул жашоо үчүн күрөшүү маселеси. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук канал, Замана студиясы.